Ayrim kızlar эмне үчүн жаркын келечектүү ийгиликке жеткен жигиттерди тандашат? Биз туура эмес түшүнүп алабыз. Кыздар акчага кызыгат деп. Жок, акчага кызыкпайт. Мисалы сен карындашыңды кимге бересиң? Ийгиликке жеткен жакшы адамда берүүгө үмүт кыласың. Күйөө балаң сонун красавчик болушун каалайсың да. Ал дагы кыялданат. Балам эртең ушундан бала төрөйм, балдарым кандай жашоодо жашайт. Сен бир жан болуп бир түрдө ойлонсоң, ал бардык жакты ойлоп көрөт. Кандай жерде жашайбыз? Не кылабыз? Бул мага туруктуу болуп бере алабы? Эртең таштап кетпейби, алдап кетпейби? Бүгүнкү кепете, бүгүнкү көрүнүш эртең мени алдап койбойбу, ишенчектигим мага өзүмө кыянат кылып койбойбу? Ар тараптуу ойлонот экен аял киши. Биз акчага кызыгат дейбиз. Жок. Ар тараптуу ойлонот экен да болгону. Мисалы, кыз бала болуп туруп, эркектин жаркын келечегине кызыгат. Кандай ийгиликтерге жетет бул жигит? Мен алдында кандай принцесса болуп жүрөм, кандай хандаша болом, ошону ойлонот экен. Ал эми эркек киши кыз баланын өтмүшүнө кызыгат. Кандай өтмүшү бар? Тиги менен жүрүп кеткен эмеспи? Ким менен сүйлөшүп бир неке кылып койгон эмеспи? Өтмүшүгө кызыгат экен. Кыз бала өтмүшүңдү туура карма. Эркек киши өтмүшүңдү да, келечегиңди сонун кылып келтирип кой. Ошондо бактылуу болосуңар. Тамам?